30 жылдан бери чечилбей келген кыргыз-өзбек чегара маселелерине чекит коюлду. Мындай жагымдуу кабарды Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында журналисттерге билдирди. Эми эки өлкө ортосунда талаш маселе таптакыр калган жок. Ташкенттеги сүйлөшүүлөр оор болгонуна карабай, бул ирет талаш маселелерге чекит коюлуп, жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөн. Буга чейин талаш болуп келген Үңкүр тоо толугу менен бизде калды. Орто Токой суу сактагычынын эсебинен Алабука районундагы Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогунда 212 гектар, Кара Белес айылында 25 гектар жер, Кара Суу районундагы Акташ участогунда 100 гектар жер бизге жазылды. Талашка түшүп, бир нече ирет ок атышуу орун алган Гавасай айылы да Кыргызстанга кала турган болгон. Эки өлкө ортосундагы талаш туудурган Кемпирабад же өзбекче аталышы Анжиян суу сактагычы Өзбекстанга өттү. Суу сактагычтын плотинасы Өзбекстандын аймагы деп калганы менен суу ресурстарын эки мамлекеттин жарандары чогуу пайдаланышат. Ошондой эле Сох анклавына коридор берилбей турганы так айтылды. Болгону өзбек жарандарынын бул анклавга өтүшү жөнөкөйлөштүрүлгөн. Камчыбек Ташиев маалымдагандай, 1 апрелден тартып Баткен облусундагы кыргыз-өзбек чегарасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылат. Бул бекеттерден жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксаат берилбейт. Тек кана 20 орунга чейинки кичи автобустан жеңил машинелер жана жөө адамдар өтө алат. Жалпысынан 25 мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин баары чечилди. Камчыбек Ташиев чегара маселесинен тышкары журналисттер кызыктырган башка суроолорго да жооп берүүгө үлгүрдү.